Arasında keyingi prezidentlikке барат деген сөздөр болуп атат. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Айтып койсоңуз. Эми бул мамлекетибизде президенттик орун бирөө эле. Бүгүнкү күндө урматтуу президент Садыр Кожоевич иштеп атат. Жана ушул эгемендик алганыбыздан берки президенттердин арасынан мен ойлоймун эң мындай бир результативный удачный иштеген президенттердин бири болуп атат. Эки жылдан кийин боло турган президенттик шайлоого мен ойлоймун урматтуу президент Садыр Кожоевичтин барганга толук юридикалык укугу бар. Мен эч кандай президенттикке койбоймун, эч кандай президенттикке барбаймын. Мен толук ойдон Садыр Кожоевичту колдоп чыгам. Бул бир. Эми ал кишиден башка дагы кимди колдошубуз мүмкүн? Мына силер өзүңөр айткылачы, кимди колдой алабыз? Бекназаровду президент кылайлыбы? Рашан Жээнбековду президент кылайлыбы? Так, кимди президент кыласыңар дагы? Же болбосо кайрадан Атамбаевди алып келип президент кылайлыбы? Мунун баардыгын көрдүк го, мунун баардыгын өттүк.